Барыңыздарга салам айтып, Ош ТВ телеканалында даым көрсөтүүсү керектүү чарылышын баштайт. Аны менен сиздер менен дайым кудай мен Гулиза Орозбек кызы жана дагы бул жактагы мыкты ашпозчу эжекебиз Суксыралиева Самара биз менен болмокчу. Бүгүнкү берүүдө сиздерге пайдалуу болгон өзгөчө бир сонун нерсени көрсөтүп беребиз. Ал эмне десеңиздер, тойлордо, деги эле күнүмдүк жашоодо колдонулат турган фруктовый нарезка даярдап көрсөтүп беребиз. Кандай даярдалат, кантип жасалат, албетте бул жакта биздин ашпозчубуздун колунан көрөбүз. Фруктовый нарезкабызга апельсин кетет, ананас кетет, клубника, жүзүм, алма, банан, канча көп ассортимент көп болсо ошончолук аябай жакшы чыга берет. Ананасты каалагандай кылып бөлсөңүз болот, туурасынан бөлсөңүз болот, ортосунан же кыйгачынан бөлүп жасасаңар болот. Айырмасы жок, жасала берет. Экиге бөлүп алабыз. Бир бөлүгү бир тарелка, бир бөлүгү бир тарелка. Ошондо бир ананас эки тарелка кеңири болот. Чыгарып алабыз. Сонун кылып. Ичин, ортосун түшүрүп алат экенбиз мындайча айтканда. Чыгарып. Аябай оңой бул. Чыгарыш деле оңой. Эми биздикилер конокто көбүнчө эле баягындай кылып эле коюп алабыз го. Бүтүн боюнча же желбейт, анан салып кетишке шашылабыз көпчүлүк элечи. Анан мынаны койсоңуз баягы көп тамак кирет да, эме баягы коноккочу. Сиңиши да аябай жакшы болот да тамактын. Ошон үчүн сөзсүз фруктовый нарезка койгон менин оюмча аябай жакшы деп ойлойм. Кийинки кадамыбыз алманы аккуу кылып чыгарабыз. Эми мындан кара. Мынтип эки жагынан бираздан алып ананасты экиге бөлүп, ичиндегисин алып, кайра эле өзүнө толтуруп, клубника мененби, жүзүм мененби мынтип аралаштырып жакшынакай кылып коюп аласыздар. Андан кийин ананастан ашып калган мындай чыккан ананасты дагы кесип ортосуна коюп коесуздар. Мындайча айтканда көпүрө сыяктуу жасап алсак болот. Эми кооздолуш ол өзүңүздүн табитиңизге жараша болот. Эки алмуротто бирисин мындай кылып кестик, мындай тоолок кылып, бирөөсүн туурасынан кестик. Эки формада чыгардык, эки ананасты. Ананасты деп коем да, бул жакта алмурутту эки формада чыгардык. Эми алмага келдик. Алманы мынантип аккуу кылып чыгарып алабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, жөнөкөй эле алманы төрткө бөлүп туруп эле ушуну чыгарып аласыздар. Сонун кылып. Кат-кат кылып чыгарып чыгарып, антип украшение кое бересиздер. Эми апельсинге келдик. Апельсинге мынандай кружканы коюп, или пиаланы койсоңуз деле боло берет. Демек үйдөгү болгон жараган бокалды койсок жарай берет экен. Бокалбы, кружка, пиалабы боло берет, кое бересиз. Антип апельсинди 8ге бөлүп аласыздар. Бычагыңызды алып турайын. Демек сыртынан чыгарып алабыз бир канча бөлүгүн. Чыгарып туруп, мынтип сайып кое бересиздер. Эми дельфин жасайбыз. Демек дельфинди биз жөнөкөй эле банандан жасайбыз. Банандан эле жасайбыз. Демек бир аз жылдырып коелу.
Болды. Эми дельфин мынтип турушу үчүн сөзсүз мындай кылып кесип алабыз. Тура турган кылып, Тура турган түгүн. кылып, Ыңгайлуу. кыйгачынан кесесиз да ошондо. Эми мынтип ооз чыгарып алабыз мындай. Эки жагынан мынтип кесебиз. Бул эмне канат чыгарып атабыз? Канат чыгарып атабыз, канат чыгарып. Оозуна жүзүн тиштетип, Дал ушундай дельфин жасап коебуз. дельфин жасап коебуз. Көз чыгарыштын кереги жок. Эми апельсинибиз сал азыраак болуп атканына байланыштуу бир апельсинди дагы коюп чыгамын. Буну башка формада коебузбу ошондо? Кандай болот? Жок, мынтип эле кесип жегенге аябай Ыңгайлуу. ыңгайлуу болуш керек. Форманы ар түрлүү кыла берсеңиз, ондо мындай неме болуп калат да, бир эле адам мынтип жегенге жеп калышы мүмкүн. Ошого мындай кескен аябай бир кылда бардык адамга кеңири жетет да. Мындай коюп чыгабыз. Ушинтип коюп туруп, эми жүзүмдөрдү коюп чыгабыз. Коюп, анан банандан дагы кесип коюп коебуз. Банандын кабыгын алыштын кереги жок. Мындай чоң-чоң эле кесип, банан аябай тез карарат да башка фруктыларга караганда. Демек, эң акырында бананды коюш керек мындайча айтканда. Антип бананды. Урматтуу айымдар, бул аябай капчыгыбызга туура келчү нарезка экен. Үйдө ушуну бир аз убактыңыздарды бөлүп эле коноктоскондо жакшысы ушундай эле тартипте жасап алганыңыз оң экен. Мисалы үчүн бизде билесиз го 4 жерге, 2 жерге толтуруп салып коюштун кереги жок. Демек, келген коноктордун бардыгы ооз тийип дамсысын десеңиздер, албетте мына ушундай таризде сиздер дагы жасасаңыздар болот албетте. Шпажкилерди сайып коебуз. Алып жегенге аябай ыңгайлуу болуш үчүн. Мынакей, урматтуу теле көрүүчүлөр, бул нарезкабыз даяр. Мөмө жемиштерди түрдүү формада сонун дасторкондун көркүнө чыгара турган кылып жасап койдук. Сиздерге дагы албетте сунуштайбыз жана үйрөтө кетебиз. Бул чыгарылышты бир гана бизде эфирден эмес, сөз түрдө Instagram баракчабыздан, Facebook баракчаларыбыздан жана YouTube каналдарыбыздан көрсөңүздөр болот. Албетте сиздерге пайдалуу болду деп ишенебиз. Сиздер дагы жакшылыктар болсун, коноктосо турган болобузбу? Негизи эле кыргыз эли аябай меймандос элбиз. Коноктор байма-бай келет. Ошол себептен дал ушул ыкма менен сиздер дагы жасап көрүңүздөр дейбиз. Бул үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Анан да бир нерсени айтып коеюн. Фруктовый нарезканы бир сурохрой эмес, аябай аз. Ошого буну конок келиштен бир жарым саат мурун жасап койгонуңуз жакшыраак болот. Анан дагы жакшыраак сакталышсын десеңиз, сахарный пудра. Ошо сахарный пудрадан сээп коесуз. Бир аз үстүнө сээп койсоңуз. Бир аз үстүнө сээп коесуз, анан ошол кичи аз-маз 5-10 минуттагы көбүрөөк сактап берет. Ооба. Мына ушундай маанайда бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздерге дагы ар бир үйгө кубаныч, бакыт каалап, бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Сак саламатта калыңыздар. Рахмат.